кийизди жасоодо өзгөчө маани беришкен. Кийизди жүндү тандап, атайы арнап, мен балама быйыл ушундай калпак жасап беришим керек деп, мисалы үчүн энеси арнап кийиз жасаган, аны кайра бышырган. Анан биздин маалыматтарыбызда дагы бар, ошол калпакты кышкы калпак деп да бөлгөн депчи. Кийизи калың да, анткени күзүндө ошол кыш башталганда, кышында ошол калың, кийизи калың болгон атай энеси ушундай кышкы калпак балама жылуу болсун деп кийизин калың жасап да тигип берчү экен да. Эгер баш кийим өтө эскирип калды, жарабай калды десе, баш кийим тебеленип калбасын бул деп майлап, өтүп кеткен кишинин арты майлуу сүттүү болсун деп аны отко жагып жиберишкен. Ошол себептен бизде Кыргызстанда музейлерибизде ушул баш кийим өтө көп сакталган эмес. Элечекти негизи эненин символу катары билишет. Тазалыктын жана аял затынын мындай өзгөчө касиетин билдирген баш кийим катары кабылдашкан. Бул элечекти кийип жүргөндө мунун тарбиялык мааниси өтө жогору. Кийин гана Советтер Союзу орноп колхоздоштуруу мезгили башталганда талаада иштөө кызматына, талаада иштөөгө ылайыктуу кийим кече керек болгондуктан ошол элечек массалык түрдө жок болуп кеткен. Түндүктө элечек деп аталат. Анан түштүктө ошону биз каляк деп атап атабыз. Бул оролушунан айырмасы бар. Мисалы элечек түз оролгон болсо, каляк мына маңдайы оркоюп чыгып турган бул каляк да. Бир этнографтын айтканы дагы бар өзүбүздөн. Бул тоодой аял башына жоопкерчиликти көтөрүп турат деген. Бул бир убакытта жөн эле каляк болуп көрүнүшү мүмкүн, ак нерсе. Бирок ошол оркоюп моундай бөлүнүп турганы бул тоолорду элестетет деп айтат да. Аялда демек ошончолук бир тоодой жоопкерчилик бар. Ошентип орогондон кийин калякты жанагы бала төрөлсө жолдо кетип атканда ага ороп, эгерде кырсыктап калса таңуу иретинде, эгерде адам кайтыш болуп калса көчтө, аны баягы кепин иретинде да адамды ороп көмгөн иретинде да колдонгон деген көп вариант бар да. Каляк дегенде биринчи чыкканыбызда биз Бишкекке оймого фестивалга барганда элдер бизди таң калышчу да. Силер Памирден келдиңерби, Кытайдан келдиңерби, каяктан келдиңер, силер кыргызсыңар. Анан Алайдан келдик десек, таң калып өтүшчү. Алайда ушундай барбы депчи. Салттуу кийимдерди жандандыруу бул өтө маанилүү деп эсептейбиз. Себеби улутту улут кылып көрсөткөн тили бар жана экинчиден бул салттуу кийим кечеси. Ар бир улут өзүнүн өздүгүнө кайтып аткан учурда. Мисалы, ар бир улут азыр өзүнүн баягы өзөгүнү сактап калыш керекпиз. Себеби биз азыр ааламдашуу доорунда жашап атабыз да. Эгерде биз азыр сактап калбасак, анда келечегибиз кандай болот? Ал чоң суроо жаратат да. Акыркы бир 5 жылда анан азыркы күндөрү жаштардын агылып ушул тармакка кирип атканы бул бизди сүйүндүрөт. Мурас качан мурас болот? Ага биздин көз карашыбыз өзгөрүп, биз аны баалуу дегенде. Ошентип биз жаштарды азыр кайсы бир багытта эски ыкманы жоготпостон, кайсы бир жаңы технологияларды колдонуу менен биз жаштар сактап кала алабыз деп ойлойм да. Жаштардын дагы мындай көңүлдүү анан бир максаттуу пайдаланышы үчүн биз аларга бир өздөрүнүн
ыкмасында дейбизби, өздөрүнүн тилинде дейбизби, ушундай бир подход жасаш керек экенбиз да. Ар бир адамдын өзгөчөлүгү болгон сыяктуу эле кыргыздын дагы бир өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Эч кайсы улутка, эч кимге окшобогон өзгөчөлүктөр бар. Биз ошол өзгөчөлүктөрдү кармап калсак, биз канчалык заман өнүкпөсүн, технология өнүкпөсүн, биз ошол калпагыбыз менен, ошол элечегибиз менен, ошол боз үйүбүз, ошол кымызыбыз менен эле биз өзгөчө болуп тура беребиз.